Учурда билим берүүнүн сапатын жакшыртуу, аны эл аралык стандартка ылайыктоо максатында мугалимдерден бала окутууда заманбап методикалык ыкмаларды колдоно билүүлөрү талап кылынууда. Ал үчүн билим берүү жана илим министрлиги жана эл аралык уюмдар тарабынан атайын семинар тренингдер, аралыктан окутуулар уюштурулуп, жаңы технологияларды, жасалма интеллектти колдонууну үйрөтүп келе жатат. Бул 21 кылымдагы муунга билим берүүдө өзгөчө маанилүү. Биз азыр сабагыбызды өзгөчөлөнтүш үчүн именно ушундай тренингтерге катышабыз жана ошол тренингтердин аркагында бир жаңы заманбап технологияларды, ыкмаларды колдонууну үйрөнүп, анан биз ошолорду биздин сабагыбызда колдонобуз да. Бул аябай чоң жардам берет. Анан мунун эффективдиги да аябай жакшы. Балдар аябай кызыгуу менен кабыл алышат. Учурда мугалимдер заманбап ыкмаларды колдонуу менен сабак өтүүдө окуучулардын сабакка болгон кызыгуусу артканын белгилешет. Ал үчүн мугалимдердин ар бири өздөрүнүн предметтери боюнча жаңы ыкмаларды пайдаланып, чыгармачылык менен изденип окутууга өтүшкөн. Класстарында алдыңкы окуучулардын саны арбыган. Бизди окуткан мугалимдерде болуп, бизге кечке эле доска менен иштесек, мисалы үчүн, анда бул балдар тажап кетет да. Ошондуктан буларга ар кандай методиканы көрсөтүшүбүз керек. Адабий сабактан көбүнчөсүнө биз ошо курчак театр менен кызыктырып сабак өтөбүз. Карасаңар, кенеде эле курчактын башын алганда колдору мынтип жасап коюшкан. Болбосо баканы мындай кылып жасап келген, өзү эле тигип, өзү жасап, анан ушундан булар образ, бир нерсе жаратышат, өзүнүн оюн эркин айта алышат. Ушундан бир жомок чыгара алышат ар кандай. 32 8 Мугалимдердин айтымында заманбап ыкмалар менен сабак өтүү кайсы курактагы класста болбосун балдарды сабакка кызыктыра алат. Мурун бул интерактивдүү методдор жок кезинде башкача болчу да. Уйкулары келишип отурушчу. Азыр деген наоборот абдан энергетик, кызыгып, абдан берилип отурушат ушул сабакка. Көрүп, видео уроктор болот да биздечи. Ошондой эле оюн алкагында улайбыз. Анан сабактын аягында да жыйынтыктап туруп сураганда кандай болду дегенде баардыгы хор менен аябай жакшы болду, рахмат деп ыраазычылыгын айтышып кетет. Билим берүүдө мындан сырткары дүйнөлүк стандартка ылайык, мындан ары мектептерди 12 жылдык окуу мөөнөтүн өткөрүүгө даярдыктар көрүлүүдө. Бул боюнча педагогдордун пикири да ар кыл. Муну мен аябай жакшы колдомокмун. Көп балдар деген 12 классты бүтүрүп, башка өлкөдөн билим алып, алган билимин биздин кайра Кыргызстанга бир колдонсо, анда биздин Кыргызстан бат эле өнүгүп кетиши мүмкүн. Мектептин программасын эле окуй беришет да. Анан эгер булар чоң университетке эгер 11-ди бүткөндөн эле өткөн болсо, алар уже өздөрүнүн будущийин, алдыга койгон максаттарын, алдыга койгон ой пикирлери кененирээк болуп, баягы алдыга көбүрөөк умтулат деп ойлойм да. Анан 12 жылдыкка чейин туура эмес деп ойлойм. Жыйынтыктап айтканда, окутуунун жаңы ыкмаларын колдонуу менен билим берүүнүн сапатын жакшыртабыз. Ал эми 12 жылдык окуу мөөнөтү дүйнөлүк деңгээлде балдарды эмгек ырынына даярдоо менен чет өлкөдөн окууга куштар жаштарыбызга жол ачмакчы. Калия Карыбекова, Бекболот Тогдурбек уулу, билим жаңылыктарына.